Күн тәртібіне өтсек, 6-й микрофон, анан 3. Девушка там. Очень хотелось бы, чтобы вы поставили отчет комиссии по Кумтору на сегодня, так как вы сами знаете, должно было быть вообще 13-го, и у меня такое чувство, что кто-то хочет подорвать итоги нашей комиссии в пятницу. Это никак не пойдет, никто не придет. Я думаю, что если эксперты собрались, рабочая группа здесь, вы должны поставить на заседание. Спасибо. 1-й микрофон. Урматтуу төрага, кече комитет өттү. Комитет өттү, материалдар таркатылып берилди. Ал жерде Кумтөр алтын кенин Кыргыз мамлекетине толук 100% алабыз деген сунуш кирип атат. Таркап кетип, мына кече түндө ошол диск дагы кетти эле. Кумтөр компаниясынын жетекчилеринин колунда жүрөт. Түнү менен компьютерлерин ташып, программаларын бузуп качып атышат. Март айларында президенти Вандер качып кеткен. Кече 11-июнда вице-президент по закупкам Стефанс дегени качты. Мен 5-числодо жашыруун кат бердим элем пограничниктерге. Бирөө бир интересоваться этип койгон жок. Бул адам эмне адам өзү? Преступникпи? Муну эмне үчүн сиз жашыруун кат бердиңиз деп Тиленов бир да жолу маган чалып сураган жок. Тилекке каршы Стефанс качып кетти да, вице-президент по закупкам. Бул миллиондогон долларларды бай 2 эсе, 10 эсе сатып алуулардан чөнтөккө салган адам болчу, канадалык. Ошондуктан менин дагы оюм, урматтуу төрага, бүгүн карап тез аранын ичинде чечип, көзөмөлгө албасак, эртең Кумтөр алтын кени токтоп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, булар азыр акчаларды да которуп кетет түнү менен, баягы алтындарды да жок кылат, азыркы запаста турган алтындарды да. Ошону менен Кумтөр токтоп калышы мүмкүн. Эгерде Кумтөр токтоп калса, Кыргызстан мага десе бүт бюджетти, 1 жылдык бюджетин салса дагы экологиялык катастрофаны кайра калууна келтире албайт. Анда уже биз даже мамлекет катары жок болуп кетишибиз мүмкүн. Кошуна мамлекеттер бизге претензияны өтө чоң коет. Ошон үчүн менин оюм бүгүн эле карап, азыр чекитти коюп, тез аранын ичинде көзөмөлгө алышыбыз керек. Бүгүн түнү менен болсо да көзөмөлгө албасак болбойт. Рахмат. Динара Автанжиловна. Үчүнчү маселе мына Кумтөр боюнча. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр мына кече биз дагы материалдарды официалдуу түрдө кече алдык. Материалдар 800 барактан ашык. Материалдар көп, абдан жүйөлүү материалдар болуп атат. Андан тышкары токтомдун долбоорунда бир топ чоң жүйөлүү сунуштар, актуалдуу сунуштар болуп атат. Бир топ жүйөлүү өкмөткө тапшырмалар болуп атат. Ошон үчүн регламентте да бар, өкмөт жөнүндө мыйзамда да бар. Биз sunanабыз, бизге 3 күн берсеңиздер, биз буларды карап чыгып, даярданып чыгып, анткени бизге тапшырма берип атасыздар. Ал жерде эл аралыкта сотко бере турган бир маселелер бар болуп атат. Ошон үчүн биз аны жакшылап карап чыгып, эмки жумага же ушул пятница күнкө коюп берсеңиздер. Бул биздин сунушубуз. Рахмат. Рахмат. 1-ші микрофон. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сиздин айткан жүйөлөрүңүз менен макул эмесмин. Өкмөт эч убакта чечпейт. Себеби алардан спонсорлук жардам алып атасыңар. Алардын кандай айткан условиясынын бардыгына макул болуп атасыңар. Бул жерде чекитти парламент гана коет. Ошон үчүн тез аранын ичинде мен себептерин айттым. Качып атышат. Бардыгын ташып алып кетип атышат. Миллиарддаган долларлар бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы. Экологияга келтирген зыяндары 10 миллиард доллардан ашат керек болсо. Эки эсе эле болбосо андан азыр эсептеп чыгыш керек. Ошон үчүн добушка коюп карашыбыз керек. Азыр отдельно добуш коем. Айнура Точиевна, 4-ші микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, азыр мына Барскоундун бир топ адамдары чалып атышат. Алар да ушу бүгүнкүгө келишти. Алар да ушу Кумтор маселеси бүгүн каралат экен деп келишти. Ошон үчүн мен сиздерге, урматтуу коллегалар, чоң өтүнүч менен кайрылам. Бүгүнкү күн тартибине Кумтор боюнча ушу маселени коюп, биринчи маселени ушу биринчи маселе болсун Кумтор боюнча. Рахмат. 2-ші микрофон. Урматтуу коллегалар, мен биринчи кезекте бир тарыхтан баштагым келип атат. Мындан бир канча жума мурда ошо Кумтөрдүн жолун тосуп атат, губернатор катышкан деп Садыр Нуркожаевич ушу трибунадан, жогорку кеңеш трибунасына чыгып айтты эле. Андан азыр угуп атам, Мамат Самыров барып эле убада берип, Максат Сабыров барып эле убада берип токтотуп коюптур ал митингчилерди деп. Мен ушу нерселердин байланышын бир көргүм келип атат да, бирөөнү жаманатты кылып, ушул трибунадан бүткүл Кыргызстанга жар салып, мына мунун артында булар турат деп коюп, анан азыр болсо ажиотаж кылып атабыз. Мен сүйлөштүк эле кече эле 5-күнү карайлы бул маселени.
Анткен себеп ошол жолду тоскондор болобу, нааразы болгон элдер болобу. Биз бир иштиктүү жыйынтык бербесек, жөн эле карап эле келатабыз, эртең күн анан кийин дагы бир кезектеги кароо болуп калбасын. Ошон үчүн кеңешип, чогуу биргелешип, баарыбыз отуруп чечип, буга бар керек болсо ошол кумтөрдөгү директорлор кеңешинде биздин өкүлдөр бар, Кыргыз тарабынан дайындалган. Ошолор да кошо чакырып, алардын да жообун угуп, мындай бир объективдүү, анан эртең күнү натыйжа бере турган иш кылалы, шашып эле эптеп баягы эшик тоскон 40 киши эшик тосуп атат, ошолордун алдына отчет бере коелу дебей, жалпы Кыргызстанга пайдалуу бир иш кылгандай бололу да. Жөн эле баягы кимдир бирөөлөрдүн жетегине кетип калбай, отуруп ойлонуп чечели. Бул маселе Кыргызстандын тагдырына, Кыргызстандын келечегине байланыштуу маселе. Анан кийин эгерде кимдир бирөө компьютерлерди алып кетип атса, тиешелүү органдарга биз азыр тапшырма берели, чыгартпасын компьютерлерин, карасын, кайтарсын. Биздин Кыргызстандын чегерасынын ичиндеги, биздин өлкөнүн ичиндеги ишкана болгондон кийин анын компьютерлерин кайтартыш, тиешелүү органдарга тапшырма берип, маселени чечиш биздин колубуздагы иш. Ошон үчүн мындай чуручу салаардан мурда биз ойлонуп иш кылалы деген сунуштамын. Ошон үчүн азыр биринчи кезекте эгерде Кошуп койгула бираз. Нургожоевичтин айтканы чын болсо, анда азыр биринчи кезекте тиешелүү органдарга тапшырма берели, компьютерлерин кайтарсын, ошол жерден чыгартпасын, бар документтерди кайтарсын, чыгартпасын. Анан биз шашпай карап чечип алабыз бул маселени. Урматтуу депутаттар, кумтөр боюнча болсо башка чыкпай эле койсок, азыр добуш менен чечебиз. Экеме бар добуш менен. Сандур Нургожоевич, экономдойлук убактыбыз кандай дейсиздер? Жумуш убактыбыз аз эле калды. Үчүнчү микрофон. Саламатсыңар, урматтуу депутаттар. Мен азыркы выступлениеге таң калдым. 40 киши чыга калса эле, биз ошону карайбызбы деп. Мына ошентип 40 киши чыга калса эле деп жүрүп, 2 жолу переворот болгон бизде. Муну дагы билип жүрүшүбүз керек. Урматтуу депутаттар, кумтөр боюнча азыр номер 1 маселе кылып карашыбыз керек. Мына баарыбызга таратып берди тиги комитет 4 күн мурун. Баарыбыз окуп чыктык. Бул деген билесиңерби, Кыргызстандын гана тарыхы эмес, мындай немеси Кыргызстандын гана тагдырына балта чаба турган нерсе эмес. Бул ошол Средняя Азия, Орто Азияга. Эртең эмне дейт кошуналар? Ошончолук уулуу заттар суу аркылуу кетип атса, биз кичине ойлонобузбу, ойлонбойбузбу? Биринчиден, экинчиден мындай да, кандай гана да маселе болбосун, келип камчынын учу президентке тиет. Аны да эске алып жүрүшүбүз керек. Биз эгер ушундай оор маселени бүгүн карабасак, бүгүн ушуга жыйынтык койбосок, тез аранын ичинде туура маалыматты ошол эле президентке, өкмөткө биз парламент жардам беребиз, ушул акыйкатты, могу жерде адилетти талашып тартышып, жакшы жаман айтып атышып. Анан эл ушуну суранып атса, бизде ошондой балдар төрөлүп атса, балдар эмес малдарыбызды карагыла кандай болуп атат? Мен ойлойм, урматтуу депутаттар, бүгүн биринчи кылып кумтөрдү карасак, ансыз болбойт. Урматтуу депутаттар, ким чынында эле биздин өлкөбүздүн патриоту болсо, мына бүгүн азыр биз кумтөрдү карашыбыз керек. Муну окуганда жүрөгүң түшөт жөн эле. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, келгиле. Мына ушул маселеге жок дегенде биз элдин алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн абдан кылдат мамиле кылып туруп ушул маселени карап чыгалы. Рахмат. 5, анан 4. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен ойлойм, азыр сунуштар түздү, өкмөт тараптан, депутаттардан да. Буну азыр мисалы материалды кече алдык. Буну менен өтө чоң материалды таанышып чыгыш керек деп ойлойм. Азыр ошончо кылып кумтөрдү национализация кылыш үчүн, азыр эле чече коюш үчүн биз дайын болушубуз керек. Мен ойлойм, буну 1-2 күн карап туруп, шашып эле азыр чече коюш керек деген эч кандай кереги жок деп ойлойм. Карап таанышайык материал менен. Кече колго тийди. Бүгүн повестка дня коюларын мисалы эч кимибиз билген жокпуз. Анан азыр эле таанышпай кантип туруп кол көтөрүп чечебиз? Тем более вопрос национализация жөнүндө болуп атса. Эртең анда Кыргызстанда фирмалардын баары эмне болот? Бүрсүгүнө биздикин кылат деп туруп. Ошон үчүн мындай 1-2 күн карап туруп талдайык да. Жет өлчөп биргестеп. Рахмат. Таныс Байкышевич, 6 биринчи чыкты деп атат, буяктачы. 6-микрофон биринчи.
Урматтуу коллегалар, Асылбек Шарипович, муну ар бери чайкап сөздү көбөйтпөй эле колго салып чечип коюңуз. Кумтөр бул Кыргызстандын бүгүнкү тагдыры. Көрдүңүзбү? Кечээ күнү биз ушул жерден көрдүк видео тасманы. Ушундай чыга калып сүйлөп, эртеңки күнүбүз эмне болот деп күмөн санагандардын айынан биз Кумтөрдү тарттырып ийгенбиз. Айтып атат, компьютерин алып кетсе алып келсин деп. Алтынды алып кетип, алып келбеген компьютерлерди алып келеби? Бул жерде компьютерде кеп эмес. Кеп ошо Кумтөрдүн өзүнүн тагдырында, өзүнүн тарыхында болуп атат. Колубузга тийген жок деп. Менин колума тийгенине материал 3 күн болду. Эгерде кызыккан адам, Кыргызстандын келечегине кайды керип карабаган адам 3 саатта 3 мүнөттө түшүнүп койсо болот. Кумтөр бүгүн көтөрүлүп аткан жок. Бул ушул убакка чейин келген көйгөй. Анан кийин келип алып туруп, калган инвесторлор эмне болот деп. Эмне үчүн биз Кыргызстанга келген инвесторлорду төрүбүзгө орун берип коюп, анан бүгүнкү алардын тагдырын ойлоп отура берет. Кыргызстандын тагдырын ким ойлойт? Урматтуу Асылбек Шарипович, сиз колго коюң, эмеге добушка коюңуз. Ким кааласа каршы добуш берсин, кааласа каралсын деп добуш берсин. Мен добуш коям. Бул маселе боюнча чыкпай эле коюңуздарчы. 4-чү микрофон. Урматтуу депутаттар, мен дагы айтып кетким келет, ушул эле маселе боюнча бул айтууга туура келип аткан нерсе. Себеп дегенде бүгүн атылаш деп башка күнү карайбыз деп атабыз, бул туура эмес болуп атат. Себеп дегени ошол баянкы барскондо, жолду тозгондо, мен өзүм барскондук болом, кээ бир билбеген депутат болсо. Ошол жерлерден элден биз суранып атып, жолду ачып койгула, карап беребиз, мына комиссия иштеп атат. Ушу 20-сында карайбыз деп убада берип, ошого чейин Садыр Нуркожоевичти суранып биз комиссиянын жыйынтыгын бүтүрчү, мына 20-сына чейин карагыдай кылып. Анан ушулар иштеп атып бүтүргөн, биринчиден. Экинчиден, жалгыз Сабиров барып, эл да жерден жалгыз Сабиров токтотуп кетип калган эмес, ал туура эмес. Баягы Садыр Нуркожоевич эмоционально айтып алды го, көп ошол жерде депутаттар суранганбыз, туугандарыбыздан суранганбыз, баягы тааныган адамдардын баарынан сураганбыз. Анан да, урматтуу депутаттар, менен баягы личный нерсемди айтып коем. Мына бүгүн мен өзүмдүн атамдын бир тууганы 92-де өлүп бүгүн кое турган күн болчу. Мен барайын десем, сен ошо сен үчүн топурак солуп коелу, кетпей уш жерде болгонуңда элдин баары суранып кечетен. Мен ошого чейин барбай калып атам, урматтуу туугандар. Анткени тетиякта элдин сөзүн уга элексиңер азыр. Эгерде эми бир көтөрүлүп боз үй тигип алып астына турсак, анда жогорку кеңешиңди дагы, өкмөтүңдү дагы эч кимди укпайбыз деп турат элдер. Ушуну түшүнбөйсүңөрбү? Азыр бүгүн силерди бүгүн чечим кабыл ала койгула. Аны пуну деп кыйнап аткан эч ким жок. Карап баштайлык. Чечимдерин туура эмес жери бар экен деп атат өкмөт. Азыр деген бул долбоорду уш жерде отуруп алып, ийир отуруп түз кеңешип тууралайлы деп атабыз, урматтуу туугандар. Бүгүн эле Садыр Нуркожоевичтин комиссиясы жаза койгондой нерсенин баарын кабыл алып, талкалап туруп таратып эл деген эч ким жок бул жерде. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, күн тартибине киргизип карайлы, карап жүрүп отурганда анан ошондо билинет да, кайсы жери туура эмес, кайсы жери мыйзамга туура келбей атат, кайсынысын тууралашыбыз керек. Ошо Кошуп коюңуздар. Биздин элибиз 120 депутатты шайлаган да о жерде. Урматтуу депутаттар, ушун бүгүн туура ойлонуп, туура карап коелук сураныч силерден. Рахмат. Урматтуу депутаттар, добуш койбоймунбу? Шунакунович, азыр бардыңыздар, бириңиздер менен азыр кайым айтышасыздар. Эмне кереги бар? Добуш менен эле чечип коебуз азыр. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу Жылдыз Айтыбаевна, карабайбыз деген эч ким жок. Как будто Кыргызстандын жаңгыз патриоттор сиз сыяктуу кылып көргөзүүгө аракет кылбаңыз өзүңүздү. Баарыбыз эле карайлы деп атабыз. Бирок 20 жылдан бери каралып келген маселени бүгүн чече турган болсок, мына азыр баштайлы, мен ага да макулмун. Бирок ошол караган маселенин жыйынтыгы чыгыш керек. Жөн эле кыйкырып элдин көзүнчө биз карайбыз деген менен маселе чечип кете турган болсо, баары карап буга чейин 100 жолу каралды, 100 жолу чечилбейт беле. Мындай чечкенге жараша, караганга жараша шашпай отуруп чечели деген эле маселе болчу. Жок, шашып эле бүгүн баштап ийсек маселенин баары чечилип, анан кийин ошо жол тоскондун баары токтоп калат деп ойлоп атсаңыз, азыр деле карайлы. Анан жөн эле адамдарды, баягы бу жерде турган адамдардын баарын тең өзүңүз мындай коюңуз, мен сүйлөп атайын. Өзүңүздүн оюңуздагыдай кылып бурмалап, каалаган жагыңызга түртүп жүрүп көрүп калганыңыз болсо, анда кечирип коюңуз. Мындан кийин бир аз башкаларды да угуп, башкаларды да сыйлап, ошолордун пикирине жараша жооп айтып бериңиз, бурмалабай. Мен дагы бир жолу айтам, азыр да караганга даярбыз, бирок чечимибиз эмне болот, ошону айтып атам мен. Биринчи микрофон, анан
Üçüncü mikrofon. Urmatlı депутаттар. Урматтуу коллегалар. Кыска сүйлөңүздөр, Кыска дош сүйлөйм мен. көтөрөлүк. Мен Кыска азыр сүйлөйм. өзүнчө дош коем бул маселени. Урматтуу депутаттар, материалдар негизи 5 күн мурун таркатылган. 800 барак болгону менен 400 барагы орусча, 400 барагы кыргызча. Биздин орус тилдүү коллегаларыбыз үчүн ылайыктап бергенбиз. Анын ичинен дагы 60 эле барагы выжимка кылып бергенбиз. Бир эле саат окуп чыкса адам түшүнөт. Анан көчө алдым, мурда күн алдым деп Бөдөш Мамыровна туура айтты, Бөдөш эже. Туп-туура айтты да. Керек болсо 3 эле саатта отуруп окуп койсо болмок. Азыр деле сессиянын аягына чейин окуп койсоңор деле болот башынан. 60 эле барак выжимка кылып бергенбиз, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн деп. Üçüncü mikrofon. Урматтуу төрага, мен айтпайын дедим эле ушул сөздүчү. Чыныбай Акунович, ушул баягы өткөндө Кумтөргө кимиңер басып бардыңар мынакей? Ошо жол жабылганда. Бир депутат бардым деп айткылачы мына могу жерден. Мен действительно барганмын. Ошол жерден балдарга обещаниямды бергенмин. 20-сында алып чыгабыз деп айтылып, ошол жерден өкмөттүн мүчөлөрү менен депутаттардын атынан да ушул жерге эртеси алып келип, дем алыш күнү ушул ылдый залдан Асия Сасыкбаеваны чакыртып, Беков келип ушул жерден, баарыбыз ушул жерден, мына теле тасма турат ошону, стенограмма турат. Биз мойнубузга алганбыз ошол күнү. Масат Эсенович. Анан бүгүн келип айтып атасыз, чыгып коюп анан мындып коюп деп. Өзүңөр басып барбайсыңар, анан кийин келип ушул жерден айтып атасыздар, ушундай деп. Мындайдын кереги жок. Эгерде элди ушинтип отуруп дагы көтөрүп алабыз. Ойлоп атасыздар го мына 4000 километр жерде 600 километрден ашык жерде мынакей чоң көл болуп атат да, химический көл жатат. Элестетсеңер, ошол бир күнү кулачы болсо Нарын дарыясына куюлат бул. Эң биринчи Нарындын эли куурайт. Андан кийин мына Ошко кетип атат, Жалал-Абадка, Өзбекстанга чейин чыгып кетет. Ушул жөнүндө ойлонуп мынакей целый Орто Азиянын проблемасы болуп атат бул. Кыргызстандын эле эмес. Ушуну карап чыгышыбыз керек. Анан 20 жылдан бери каралып чечилбей келген нерсе дейсиңер. А биз чечпесек ким чечет анда? Анда 20 жылдан бери каралып чечилген эмес деп бүгүн да карабай эле коелу анда. Ушул боюнча эле кыйкырып жүрө берели дагы. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча чыкпасаңыздар, мен дош коем. Дош менен чечелик. Экинчи микрофон кыскача. Анан 5. Мен кыскалай айтам. Урматтуу депутаттар, эми Кумтордун зыянын мына элдин бардыгы айтып атат, мен кайталабай коеюн. Бирок бир нерсени эскертип коеюн. Ошол Кумтор проекти Кыргызстанда, жаңы Кыргызстан тарыхындагы биринчи коррупционный схема болгон. Кумторду айынан легендарный парламент токтотом деп тарап кеткен. Кумторду айынан биздин биринчи премьер-министр өтүп кетти. Эми буну айта берсек сөз көп. Буну калтырбаш керек, карашыбыз керек сөзсүз. Рахмат. 5-чи микрофон, анан 6. Стенограмма үчүн айтып коеюн. Биринчи, 5-чи микрофон болчу, анан 2-чи. Мен Чыныбай Турсунбеков коллегама жооп берип коеюн. Мына ушул жерде ушунча депутат, ошондой эле массалык маалымат каражаттары стенограмма жазып атат. Сиз айттыңыз, 40 киши чыкса эле биз ушул Кумторду карай беребизби деп. Бул сиздин сөзүңүз. Биринчиден, экинчиден, коллега Максат Сабиров туура айтат. Канча адам келет, биздин жарандарыбыз келет, жогорку кеңештин алдына кечирип коесуңар. Чыныбай Турсунбеков, сиз бир да жолу чыга элексиз. Мен өткөндө жүрүңүз, экөөбүз чыгып келели десек, сиз төрага чыгат, төрага маселени чечет деп туруп басып кеттиңиз. Бул да чындык. Ошон үчүн мен бурмалаганды билбейм. Болгон чындыкты бетке айтам, жагабы жакпайбы, это уже ваши проблемы деп коет. Ошондуктан биз бири-бирибизге, бетибизге чындыкты өз убагында айтмай сайын кечирип коесуз, төрага. Коллегама вакыт бердиңиз, менин да убактым бар. Мен айтайын дегеним, бири-бирибизге чындыкты өз убагында бетке айтмай сайын эч качан биздин өлкөдө алдыга жылуу деген, жакшы жакка өзгөрүү деген, прогресс болот деген болбойт. Биз башка өлкөлөрдөй өз убагында ошол чындыкты айтышыбыз керек. Эми бардыгын каратып туруп, мен Чыныбай Турсунбековдун сөзүн бурмалап койгонумушмун, Кудай сакта. Ошон үчүн, урматтуу коллегалар, азыр Анвар Арткыч туура айтты. Муну сөзсүз бүгүн карашыбыз керек, биринчи маселе кылып туруп Кумторду карашыбыз керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бир депутат калыптыр, сөз берип коюн, наразы болбосун. 6-чы микрофон, Дастан Далбаевич.
Бекешев Дасан. Кыскача. Бекешев Просьба, Дасан. короче. Хотелось бы попросить, во-первых, ну, без эмоций как-то разговаривать, да, потому что что-то мы напряжены уже. Я бы хотел попросить, если будем рассматривать сегодня, то не первым, хотя бы там, дайте время хотя бы изучить материал. Я вообще даже не читал эти материалы. Спасибо. Потому что вопрос такой, на самом деле, серьезный. И во-вторых, ни один депутат не может гарантировать за весь парламент перед народом. Ни один депутат. Это на всякий случай, это для коллеги моего. Спасибо. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ортоңку микрофонго чыккандарга башка сөз бербейм. Урматтуу депутаттар, мен отдельно добуш коем. Бирок эртең менен биринчи маселе эмес, биринчи маселеде эмес. Үчүн эне чакырылгандар келиш керек. Саат 2-ден баштап канча убакыт керек болсо ошону карайлык. Макулсуздарбы? Тааныш элекмин десе, анда 2-ге чейин таанышаталар. Саат 2-ден баштап карайлык деп. Biz толук кандуу тиешелүү адамдарды ушул жерге отургузайлык болбосо. Ким макул болсо макул, ким каршы болсо каршы. Добуш менен чечелик. Макулсуздарбы? Кумторду күн тартибине саат 2-ден баштап киргизүү боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 100, каршы 4, бардыгы 104. Күн тартибине кирди. Эмне бир нерсе дейин дедиңиз беле, Бөдөшөмбаевна. 6-чы микрофон. Асылбек Шарипович, мен стенограмма үчүн айтып коеюн. Кумторду маселеси боюнча материалдар суббота күнү таратылган. Общий отделден чакырып, даже пятница күнү кечинде чакырышыптыр. Келип алып кеткиле. Бир мындай орчундуу маселе түштү, суббота воскресенье депутаттар таанышсын деп. Ошон үчүн суббота күнү таркатылган. Эгерде помощниктериңер, жардамчыларыңар жаман иштесе, аны общий отделге жүктөбөгүлө. Общий отдел тараткан. Бөдөшөмбаевна, өзү 6-чы күнү эле таркатылсын деп сразу кеткен. Бирок баягы депутаттар 6-чы күнү жумушта болбой 1-чи күнү алган да, ошон үчүн айтып атам. 1-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кумтөр маселеси күн тартибине кирди. Кумтөр маселеси абдан чоң маселени жаратат. Ошондуктан бул жерде мамлекет башчысы келип отуруш керек. Мамлекет башчысынын оюн биз дагы билишибиз керек. Ал киши дагы ушул бийликке келгенде Кыргызстанга тартипти орнотом деп келген да, баары мыйзам тегерегинде болсун депчи. 31-чи маселе күн тартибиндеги саат 2-ге жалпы добуш менен 2-де карайбыз деп койдук эле. Ошон үчүн кезексиз карайбыз азыр. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012 жылдын 15 февралындагы номер 16425 токтому менен түзүлгөн алтын казып алуу кенинин ишинин таасири тийген райондо жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштүк процесстердин коопсуздугу жана калкты социалдык коргоо боюнча ченемдер менен талаптардын Кумтөр Operating Company ЖАК тарабынан сакталышын, ошондой эле жүзөгө ашырылып жаткан мамлекеттик контролдун абалын текшерүү жана иликтөө боюнча убактылуу депутат комиссия тарабынан жасалган иш жөнүндө отчет. Баяндамачы Садыр Нуркожоевич Жапаров, убактылуу депутат комиссиянын төрагасы. Чакырылгандар: Өмүрбек Токтолуч Бабанов, премьер-министр; Оторбаев, вице-премьер-министр; Салянова ооруп калыптыр, анын орун басары; Жээналиев, башкы прокурордун орун басары; Асан Кожоева Зина Мукаевна, Улуттук банктын төрагасы; Молдокулов, эсептөө палатасынын төрагасы; Казакбаев, тышкы иштер министри; Рысалиев, ички иштер министри; Сариев, экономика жана монополия каршы саясат министри; Жапаров, финансы министри; Сабиров, социалдык өнүгүү министри; Атаханов, мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы; Абдалиев, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы; Абулгазиев, социалдык фонддун төрагасы; Осмонбаев, Ысык Көл областынын мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары; Муратбеков, Нарын областынын мамлекеттик администрациясынын башчысы, губернатору. Чакырылды бардыгы. Урматтуу депутаттар, аталган маселе кече 3 комитеттен дагы өттү. 3 комитеттин тең корутундусу бар. Туурабы, Талант Макишич? Бар. Процедурный 6-чы микрофон.
Урматтуу Асылбек Шарифович, эртең менен ушул маселе боюнча Мыктыбек Юсупович бир маселе көтөрүлдү эле да. Бул абдан орчундуу маселе. Мамлекет башчыбыз да катышып отурса жакшы болот эле деп. Ошону стенограмма үчүн айтып койсоңуз, чакырдыңызбы же ошол боюнча эле калып калдыбы, айтылбай? Кимди дейсиз? Мамлекет башчыны. Буну президенттин өкүлү айтсын. Урматтуу депутаттар, президенттин өзүнүн графиги бар, ошол боюнча иштеп атат. Туура түшүнсөңүздөр, алдын ала баардыгы белгилүү болчу. Ошон үчүн бирок төкпөй чачпай баардык маалыматты биз убагында берип турабыз, кечиктирбей. Рахмат. Урматтуу депутаттар, парламенттин лидерлердин сунушу менен бүгүн ачык айкын каалаган суроолорду берип, жоопторду толугу менен алайлык деген ниет менен отурабыз. Комиссиянын жыйынтыгын карайлык деп, айрым маселелер, ачыкка чыкпай турган маселелер бар деп, ошондой сунуш киргизилип атат. Лидерлердин сунушу менен жабык карайлык дегенди добуш коем сиздерге. Добуш бериңиздер. Жабык, ачык айкын карайлык. Добуш бериңиздер. Жабык эшикте деп. Кечир, добуш бербей туруңуздар. Процедураны ушул маселе боюнча окшойт. 5-чи микрофон. Асылбек Шарифович, эми ушунча эл келип отурат. Эл отура берет, элди эме чыгарбайбыз. Элди чыгарбайбыз. Эл отура берет. Элди кантип чыгарабыз, өзүңүз ойлосоңуз. Бирок телевидениядан көрсөтүлсүн деп телевиденияда өзүбүз тарта турган болуп чечим чыгарып атабыз. Сиздер азыр кабыл болсо, азыр чечим өтсө, аны сунуш өтсө. Телевидение тартылат полностью азырчы, анан берилет. Туурабы, Садыр Кожоевич? Биринчи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Эмне үчүн телевидение биз ограничить этишибиз керек? Мына ушу эгерде жабык карала турган болсо, бир гана депутаттар калыш керек. Эгерде ушунча өкмөттүн мүчөлөрү олтурат, ушунча эл журт карап олтурат, мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Бардык журналисттер, телевидение, газеты, бардыгылар алар жазыш керек. Айтканды угуш керек. Анан эгерде бул секретный материал болсо, анда бул жерде мына 200 адам отуруп алып, кайдагы секретный материал болмок? Ошондо урматтуу төрага, мен сизден суранамын. Эч кандай ограничение кылбаш керек бул. Рахмат. Мындай кылайлык, урматтуу депутаттар, мен добуш коеюн, добуш менен чечелик. Кандай палата чечсе, ошондой жыйынтыкка келебиз. Макулсуздарбы? Макул, 6-чы микрофон. Асылбек Шарифович, эми бул Кыргызстандын байлыгынын ээси эл да. Анан эшикти жаап алып туруп сүйлөшсөк, эртең деген ар кандай нерсе кетпейби? Ушундай жабык эшик артында сүйлөшүп жүрүп биз 20 жылдан бери ушул байлыгыбызга ээ боло албай келе жатабыз да. Анын эмнеси бар экен эми? Эч кандай деле башка жакка жайыла турган, айтыла турган нерсе айтылат. Биз элдин мүдөөсүн аткарайлы деп ушул нерсени алып чыгып атабыз. Анан элден жашырган туура эмес го дейм. 5-чи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу массалык маалымат каражаттары. Эгерде биз элден мына ушул маселени жашырып кое турган болсок, бул деген сөз экономикалык маселе эмес. Ал экинчи экология деген маселе туруп атат бул жерде. Бул жерде миллиондогон акчаларды алып чыгып кетип атса, 20 жылдан бери эч ким караган эмес. Мен ушул комиссия рахмат айтар элем. Аягына дери чыгышыптыр. Ошондуктан урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз баарыбыз тең эл үчүн деп бул жерге турганыбыздан кийин 100% бүгүнкү ушул алып барылган жыйындын кумтор маселесин толук көрсөтүп коелу. Мен ойлойм депутаттар 100% добуш берет деп. Ал эми массалык маалымат каражаттары мына ушулку айтылган бүгүнкү сөздөрдү бирин калтырбай элге жеткирет деп ишенем. Рахмат. Рахмат. Фракциянын лидеринин сунушун биринчи добуш коем. Жабык эшикте кароо боюнча. Добуш бериңиздер. Жабык эшикте кароо боюнча. Добуш бериңиздер. Макул 28, каршы 50, барды 78. Өткөн жок. Урматтуу депутаттар,
Söz Садыр Нуркожоевич Жапаровтага. Убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасында. Урматтуу чакырылгандар. Бул жер туура эле театр эмес, туура айтат депутат. Кол чабуу болбойт бул жерде. Макулбу? Кол чапсаңыздар, бул залдан алып чыгышыбыз керек. Жакшы угуп отуруңуздар. Макулбу? Силерден сураныч, өтүнүч. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу мен сыйлаган Эрмат байке, Эгемер байке. Түрмөдө гана кол чаппайт. Түрмөдө кол чаппайт. Эмне парламентте кол чаппаш керек экен? Чабыш керек болду. Парламентте сүйлөш керек. Эмне үчүн чаппаш керек экен? Мына түрмөдө кол чаппайт. Ушундай бир мыйзамы бар. Ошондуктан антип бул жерге келгендер кол чапкандарга айткан сүйлөгөндөргө запрет эткен токтотуш керек. Бул элдин трибунасы. Рахмат. Буну эми урматтуу чакырылгандар. Бул жерде парламент. Бул жерде силерди сураныч менен айтып атабыз. Жумушту алып кетелик депчи. Суроо жооптор болот. Сиздер да угасыздар. Ошол эле аны ким эле закон бар дейсиз, закон жок бул жерде, запрещать этилген. Ошон үчүн өтүнүч деп айтып атабыз сиздерге. Макулбу? Эми айрымдар саясат кылбай эле жакшына жумушту алып кетелик. Садыр Нуркожоевич, сөз сизде. Канча мүнөт сизге? 30 мүнөт бериңиз. 30 мүнөт кеңири беребиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жылдын 15 февралында Жогорку Кеңештин 10 депутатынан турган комиссия түзүлгөн. Комиссиянын максаты Кумтөр алтын кениндеги экологиялык, экономикалык жана башка мыйзам бузууларды текшерип келип, Жогорку Кеңешке отчет менен чыгып, чечим кабыл алыш керек эле. Комиссия 15 февралда түзүлгөнү менен 15 апрелде гана өз ишин баштаган. Мына бүгүн туура 2 айдын жүзү болду. Себеби көз карандысыз эксперттерди тандоого эле 2 ай убактыбыз кетип калды. Комиссия 2 ай убакыттын ичинде күнү түнү дебей иштеп, Кумтөр алтын кенине байланыштуу маселелерди 1920 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин изилдеп чыкканга жетиштик. Кыргызда жакшы сөз бар. Асам менин досум, бирок акыйкат андан да жогору турат дейт. Анын сыңарындай Кыргызстан эгемендүүлүк алган 20 жыл ичинде бийликте туруп, Кумтөр алтын кени боюнча маселелерге аралашкан биздин атуулдарыбыздын жакын тууган же дос, жолдош жора экендигине карабастан, аттарын жашырбай так атап сиздердин жана коомчулуктун алдында ачык алып чыгууну чечтик. Депутаттык комиссия. Урматтуу депутаттар, Кумтөр алтын кени 1920 жылдан баштап Кыргыз СССРнын геофизиктери, геологтору жана Кыргыз геология өндүрүштүк бирикмеси тарабынан чалгындоо иштери жүргүзүлүп, 1978 жылы Кыргыз СССРнын 10дон ашуун геология кызматкерлери тарабынан ачылган. 1989 жылы СССР Министрлер Советине караштуу Гин Алмаз Золото институту тарабынан техникалык, экономикалык негиздеме иштелип чыккан. Чалгындоо жана техникалык, экономикалык негиздемени иштеп чыгыш үчүн ошол кездеги Кыргыз СССР 39 миллион доллардын тегерегинде акча каражатын жумшаган. Тагыраак айтканда 38 миллион 900 миң доллар. Бирок Кумтөрдүн айланасындагы экологиясына орду толгус зыян келтирүү коркунучу бар экенинен улам кен иштетүүнү токтотушкан. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кумтөр алтын кенинде төмөндөгү баалуу металлдардын запасы болгон. Алтын 953 тонна, вольфрам 55 тонна, жана күкүрт 6858 тонна болуп, дүйнө жүзү боюнча 7-чи орунду ээлеген. 1991 жылы СССРдин кулашы жана эгемендүү мамлекеттин түзүлүшү менен Кыргызстан белгилүү тоо кен казып алуучу компаниялардын сунуштарын кароону баштаган. Бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенинин өздөштүрүү боюнча адеп баштаган иши Швейцариянын Сиабеко компаниясы менен тыгыз байланышкан. Ошол кезде Түштүк Африканын Anglo American, Туркиянын БМБ, Американын Greenberg Production компанияларынын сунуштары кабыл алынган эмес. Алар кирешенин 80%-ын Кыргызстанга калтыруу менен кызматташууну сунушташкан.
Эмнегедир кылмыштуу коррупциялык артыкчылык Канаданын Камеко корпорациясына берилген. Кумтөр боюнча кол коюлган макулдашууларга тиешелүү негизги принципиалдуу учурларга бир аз токтоло кетейин. Кумтөр боюнча башкы макулдашуу 1992 жылы декабрда бир тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү, Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин жана экинчи тарабынан Канаданын Камеко Corporation компаниясынын ортосунда түзүлгөн. Кийин жагында башкы макулдашуу 3 жолу кайра каралган. 1992 жылы, 1993 жылы, 1994 жылы. 1992 жылдын 4 декабрындагы башкы макулдашуу боюнча Кумтөр Голд Компани орток ишканасы түзүлгөн. Мында Кыргызстандын үлүшү 67%, Камеконун үлүшү 33%-ды түзүп калган. Башкы макулдашууда башынан эле республика үчүн пайдасыз шарттар каралган. Булар кайсылар эле? Бул металлды эмес, дивидендтерди бөлүү, башкача айтканда алтындын өзү эмес, алтынды сатуудан түшкөн киреше бөлүнөт деп көргөзүлгөн. Совет мезгилинде геологиялык издөө жумуштарына жумшалган 38 миллион 900 миң акш доллар суммасында жумшалган чыгымдарды жаап берүү каралган эмес. Алтындан башка баалуу металлдар, теллор, вольфрам, күкүрт, палладий жана башка концессиянын наркына киргизилген эмес. Ал эми дүйнөлүк тажрыйбага ылайык булар да концессияга киргизилиш керек эле. Долбоорду башкаруу үчүн Кумтөр Operating Company Канаданын Камеко Corporation туунду ишканасы ачылган. Макулдашуунун шарттары боюнча долбоорду толук башкаруу укугу 2007 жылы Кыргыз тарабына өтүшү керек эле. То есть толук биздин Кыргыз мамлекети 2007 жылы алыш керек эле. Канадалык ишкерлер кетиш керек эле бул боюнча. Буга жол бербеш үчүн канадалык ишкерлер жаңы коррупциялык схеманы ойлоп табышкан. 2004 жылы түзүмдү өзгөртүү жүргүзүлүп, Centera Gold Inc деген жаңы компания түзүлгөн. Мында Кыргызстандын үлүшү 15,66% деп белгиленип, биздин бардык активдер атайлап төмөндөтүлгөн. Анын ичинде негизги фонддор жана алтын запасы да төмөн коюлган. Кумтөрдүн алтын запасы 208 тонна өлчөмүндө кабыл алынган. То есть 953 тонна эмес, 208 эле тонна бар деп көрсөтүлгөн документтерде. А чынында анын запасы 953 тоннаны түзгөн. А Канаданын ишкерлери Монголиядагы Боро, Гатсурт жана Невададагы Рен активтерин кошкон. Бул активтер болор болбос жана реалдуу баалуулукка жетпегендиги эске алынган эмес. Мында акциялар менен ар кандай көз боемочулукту жасоонун кесепетинен Кыргызстан Кумтөрдүн үстүнөн контролду толук жоготкон. Ушул күнгө чейин Centera'га реалдуу киреше берген жападан жалгыз Кумтөр кени гана болуп эсептелет. А Centera'нын кирешесинин 90%-ин берет. А калган Centera'нын пайдасын 10% Боро, Монголиядагы Боро кени берет. Ошентип, канадалык ишкерлер өздөрүнүн максатына жетишкен. Кумтөрдү башкаруу канадалык ишкерлердин колунда калган. Концессия болсо, алар үчүн эң пайдалуу шарттарда 50 жылга узартылган. Мындан тышкары, кийинки жылдары 2003, 2009, 2010 жылдары канадалык ишкерлерге концессиялык аянт 242 гектарга көбөйтүлгөн. Тагыраак айтсак, түбөлүк берилген деп дагы эсептесек болот. Кумтөр долбоорунун объектилеринин курулушу долбоорлоо иштери менен кошо жүргүзүлгөн. Техника экономикалык негиздемени иштеп чыгуу Канаданын Kilborn деген фирмасы тарабынан аткарылган. Буга Кыргыз тарабынын өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер катышкан эмес. Ушуга жараша компания бардык маселелерде контролсуз иштеп, объектилерди куруу учурунда 176 миллион акш долларын артык баш чыгымдалышына жол берген. Урматтуу коллегалар, мындай саясат эмнеге алып келгенин биз комиссиянын ишинин учурунда көрдүк.
Кумтөр Operating Company'nin иши көп сандаган мыйзам бузуулардын жана коррупциялык схемалардын негизинде курулган. Кумтөр Operating Company'нын финансылык мыйзам бузмайларына токтоло кетейин. Бажы кызматтарынын маалыматтары боюнча 2002 жылдан 2011 жылга чейинки мезгил ичинде Кумтөр Operating Company негизги өндүрүштүк ишке тиешеси жок товарларды бажы төлөмсүз ташып кирген. Мындай товарларга көйнөк, алтын жалатылган төш белгилер, 925 пробадагы аялдардын жана эркектердин күмүш шакектери, алтын шакектер, аялдардын сумкалары, гольф үчүн шаймандар, бейсболдук жана башка кепкалар, оюн карталары, кадимки эле жана ойной турган карталар, парашюттар, косметикалык каражаттар, моторлуу кайык жана башкалар кирет. Алар негизинен Канададан ташылып келинген. Бул товарлар 1 миллиондон ашуун акш долларына сатып алынган. Булар кыргыз тарабы алуучу кирешени азайткан чыгымдардын эсебине кирет. Кумтөр Operating Company аффилиацияланган жактарга мыйзамсыз төлөмдөрдү жүргүзгөн. Мисал үчүн, Кумтөр Gold Company компаниясынын биринчи жетекчиси Хаменюк мырзанын жубайы Марина Стивенске төмөндөгүндөй өлчөмдөрдө гонорарлар төлөнүп берилген. Бул гонорарлар бая юридикалык жана башка кызматтарды көрсөттү деген үчүн. Бирок алдын ала айтып коеюн, андай кызматтар эч убакта көрсөтүлгөн эмес. 2001 жылы 138 000 доллар, 2002 жылы 331 000 доллар, 2003 жылы 508 000 доллар төлөнүп берилген, жана 2004 жылы 200 000 доллар төлөп берүү пландалган. Кийинки жылдардын маалыматы ал 2008 жылы бошонуп кеткенине байланыштуу берилген эмес. Ага жалпысынан ошол 2001 жылдан бери алганда 1 миллиондон ашуун доллар төлөнүп берилген. Бул Хаменюктун гана аялына. 2009 жылы Polyflox деген Казакстандын фирмасынан жана Kiba деген фирмадан 1 миллион 200 000 акш долларына сыноо жүргүзүү үчүн тест катары 265 тонна химиялык реагент сатылып алынган. Булар кийин жараксыз деп табылып, жок кылынган. Ушуну менен кыргыз тарабы алуучу кирешеге 1 миллион 200 000 акш доллар суммасындагы зыян келтирилген. Бул реагенттер кайда жана кандайча жок кылынгандыгын эч ким билбейт. Муну мен ойлойм, тергөө ишин уюштуруп, дамбанын астына куруп ийдиби, же болбосо сууга агызып ийдиби, муну тергөө иши иликтеп чыгыш керек деп эсептейбиз. 1998 жылы Канададан 3 миллион 200 000 сом суммасында химиялык реагенттер сатылып алынган. Булардын ичинен бардыгы болуп 8500 тоннасы пайдаланылган. Калган 71 500 тоннасы 2860 мишок 14 жылдан бери жараксыз абалда рудниктин аймагында жатат. Бул бүтүмдөн келтирилген зыян 2 миллион 800 000 сомду, же болбосо доллар менен алганда 132 000 долларды түзөт. Биз өткөндө барып көрүп келдик, муну видео тасмалардан көрө аласыздар. Таштанды төгүлгөн жерде жараксыз 54 бочка автомобилдик гидравликалык майы жайгаштырылган. Булар аны долбоорду иштеп чыгуу стадиясында сатып алынган. 95-96 жылдары эле. Кумтөр Operating Company бул товардын наркын көрсөткөн эмес. Ал азыр бүт бойдон келтирилген зыяндын ичине кирет. Ошондой эле утилдештирип, муну жок кылууга тийиш. Мындан тышкары, жергиликтүү сатып алуулар боюнча да суроолор абдан көп. Монголиядагы жана Кыргызстандагы долбоорлордун маалыматтарынын салыштырмалуусу, жергиликтүү сатып алуулар Монголияда 70% түзсө, бизде болсо болгону 30% түзөт. А Сентеранын пайдасынын 90%-ин биздин Кумтөр берет дагы, 10%-ин гана канадалык Боро компаниясы берет. 2009 жылдан 2011 жылга чейин жергиликтүү сатып алуу иштеринин анализи төмөндөгүлөрдү көрсөттү.
Биз комиссия 2009-дан бери акыркы 3 жылды гана алдык. Эгерде акыркы 15 жылда ала турган болсок, анда бул сумма 10 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Мисал үчүн айта кетейин. Уйдун эти базарда 306 сом турган болсо, булар 492 сомдон 2 эсе кымбат алдык деп көрсөткөн. Чочконун эти 258 сом болсо, булар 422 сомдон сатып алдык деп көргөзгөн. Каймак 139 сомдон турса, булар 264 сомдон деп көргөзгөн. Пияз 68 сомдон турса, булар 135 сомдон деп көрсөткөн. Йогурт 38 сомдон турат болгону. Народный магазиндерден деле алсаңыздар болот муну. 90 сомдон оформит эткен булар. Бадраң 60 сомдон турса, булар 143 сомдон оформит эткен. Бул мынакей биз асмандан алган баа эмес, бул статистиканын бергени бүгүнкү күндөгү баасы да ушул. А булар 2 эсе айрым товарларды 10 эсе көбөйтүп сатып алдык деп көргөзгөндө калган акчаны чөнтөккө салган. Сатып алуу чоң көлөмдөрдө жасалат. Жыйынтыгында жүздөгөн миллион сом бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп жаткан экен, урматтуу депутаттар. Кумтөр Operating компаниянын технологиялык регламентинин бузулушу жөнүнө токтоло кетейин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик техникалык көзөмөлү тарабынан 2007 жылы жаңы калдык сактоошту куруу сунушталган. Бирок Кумтөр Operating компания ар жыл сайын дамбанын жээгин көтөрүү боюнча иштерди жүргүзөт. Муну дагы өзүңүздөр видео тасмадан көрөсүздөр. А буга болсо бүгүнкү күндө 43 миллион акш долларынан ашуун каражат сарпталган. Бул 1 миллиард сомду түзөт да, 43 миллион доллар деген. Андан көрө жаңы калдык сактоошту куруп баштаса, муну эч ак бүтүп коймок. Пайдаланылган активдүү көмүр кайда жумшалып жаткандыгы түшүнүксүз. Анын 1 тоннасынан 580 граммдай даре куймасын алса болот эле. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Сокулук районунан 8 сентябрь 2010 жылы Кумтөрдөн салмагы 1 тоннадан ашуун активдештирилген көмүрдөн 218,2 грамм даре алтын куймасы кармалган. Факты табылган. Бул слиток жоопкерчиликтүү сактоо үчүн Кумтөр руднигинин коопсуздук кызматынын начальниги Билл Грейге, алтын чайкоо фабрикасынын менеджери Кен Детердин, алтын чайкоочу фабрикасынын өндүрүштүк бөлүмүнүн начальниги Анвар Райымбековдун жана котормочу Болот Асанакуновдун катышуусунда 8 сентябрь 2010 жылы акты менен өткөрүп берилген. Бирок бул факты боюнча кылмыш иши козголгон эмес. Кийин жагында жабылып калган. Биздин эсеп кысап боюнча 5572 тонна иштетилген активдештирилген көмүрдө бул Кумтөр Operating компаниясынын маалыматы боюнча ошо 1 тонна активированный угольда канча килограмм алтын болуш керек дегенде. Баш аягы ушунда 2 тонна 427 килограмм алтын бар да. Алынбай калган пайда 76 миллион акш долларын түзөт. Булар өзлөрү баягы хвостохранилищеге кетирдик деп отчет берип атат. На самом деле ал көмүрдү күйгүзүп туруп, андан алтын бөлүп алып, контрабандалык жол менен алып кетип атат десек жаңылышпайбыз. Комиссия тарабынан алтын чайкоочу фабрикада технологиялык регламенти жок активдештирилген көмүрдү күйгүзүүчү меш өзүнчө курулгандыгы аныкталганда биз комиссия тарабынан. Аны кайсы максаттар үчүн колдоно турганы баарыңыздарга белгилүү деп ойлойм. Мисалы алтын куюучу цехте ал баягы учетко турган цех, а бул болсо өзүнчө эч кандай бир дагы документи жок, өзүнчө цех куюлган. Аны баягы активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип туруп, 1 тоннасынан 5 килограмм алтын алат, аны бир да жерге эсепке чотко киргизбейт деген сөз. Муну контрабандалык жол менен алып кетүү жагы каралган буларда. Урматтуу депутаттар, эми Кумтөр руднигиндеги экологиянын абалы жөнүндө бир аз токтоло кетейин. Комиссиянын атынан толук жоопкерчилик менен билдирсем жаңылышпайм. Кумтөрдө элементардык нормалар менен талаптар сакталбайт экен. Мамлекеттик контроль болсо иш жүзүндө таптакыр жок. Тескерисинче, бүгүнкү эле бир мисалды айта кетейин. Биздин комиссиянын жумушчу тобуна Урапина Наталья Семеновна деген көз карандысыз экология боюнча эксперт тартылган.
экология боюнча бардык абалды мыйзам чегинде корутунду берген. Бүгүн эртең менен Госкортехнадзордун адиси Кумтөр алтын кенинин экология боюнча куратору Татыгулова Чынара деген өткөндө биз менен ушул рудникке барган, ошо Кумтөр алтын кенинин, то есть канадалык ишкерлердин 100% жактоочусу десем жаңылышпаймын. Урапинага телефон чалып эртең менен коркутуп атат. Силердин бардык иштериңерди биз инспекциядан эч качан өткөзбөйбүз. Берген корутундуңду кайра ал, фамилияңды отчеттон алдырып сал деп жатат. Мына урматтуу депутаттар, биздин өкмөттүк органдардын иш натыйжасы. Мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдардын, ошондой эле Кумтөр руднигинин негизги өндүрүштүк объекттердин кабыл алуу актыларына өз убагында кол койгон жогорку даражалуу чиновниктердин Кумтөр Operating Company жабык акционердик коомунун кызыкчылыгын көздөп, корутунду берген окумуштуулардын жана адистешкен мекемелердин компетентсиздигинен, коррупциялашкандыгынан же кайдыгерлигинен Кумтөр руднигиндеги өндүрүштүк иш бүгүнкү күндө олуттуу коркунучка жана олуттуу экологиялык катастрофага учурап олтурат. Урматтуу депутаттар, ушул күнгө чейин чиновниктер эле эмес, биздин профессор, академиктер дагы канадалык ишкерлерге сатылып, алардын алдында алар каалагандай бийлеп жүрүшкөн фактыларын таптык. Кыргыз Республикасынын Илимдер улуттук академиясынын биология илимдеринин докторлору Рубцова, Давлетбаков, Черняевскаялар, канадалык ишкерлер өзлөрү алып келип берген топурактарды, жан жаныбарлардын анализдерин карап чыктык. Баары нормада деп справка беришкен. Өздөрү бир да жолу басып барышкан эмес. Жыйынтыгында Рубцова биология илимдери боюнча доктор эмес эле, болгону айыл чарба илимдеринин кандидаты болуп чыкты. Черняевская болсо гидробиолог эмес, биринчи курстун студенти, болгону лаборант болуп чыкты. Давлетбаков болсо доктор эмес эле, биология илимдеринин кандидаты болуп чыкты. Мына биздин академик докторлорубуздун жүзү. Анысы аз келгенсип, Кумтөргө берген отчету башка дагы, өзлөрүнүн академия наука берген отчеттору такыр башка. Эки айырмада. Кумтөрдөн акчаны алып, өзлөрүнүн чөнтөгүнө салган. Академиянын кассасына бир дагы акча түшкөн эмес. Бул деген сөз, мен ушундай справка жазып саган алып барам, ошого кол коюп бер, могу акчаны аласың, чөнтөгүңө саласың, ошо менен унчукпай каласың деген сөз. Башынан тартып эле Кумтөр объектилерин долбоорлоо жана куруу экологиялык нормаларды бузуу менен жүргүзүлгөн. Канадалык, то есть калдык сактооч боюнча уулуу калдык сактооч жайлар жөнүндө сөз болот. Ал Арабел дарыясынын нугунда жайгашкандыктан жер астындагы суулардын булганышына коркунучту күчөткөн. Тагыраак айтсам, мисалы суу агып атат, Арабел суусу. Ошону башка жакка буруп туруп, ошол агып аткан жерге чуңкурга, булар ошо жак хвостохранилищени курган. Жыйынтыгында ал жерден бая таштын алды менен баары бир суу кете берет экен. Бүгүнкү күндө Нарын дарыясына жана Ысык көлдүн тегерегине ошо кудук болуп чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт бул боюнча. Анын түбүндө изоляциялоочу пленка болгону жээгинен алганда 100 метрге чейин гана төшөлгөн. Калдык сактоочунун түбүнүн калган бөлүгү пленка жок бойдон калган. Бул болсо уулуу калдыктардын мөңгүгө каныккан участкаларынан уулуу заттардын сарыгып агышын күчөткөн. Жер алдындагы суулардын булганышы Нарын дарыясына зыяндуу химиялык заттардын пайда болушуна алып келет. Бул ушул өрөөндүн жашаган калкына зыянын тийгизет десек болот. Бирок канадалык компания, канадалык ишкерлер ушул хвостохранилищенин алды толугу менен мировой уровеньдеги, международный стандарттагы ушу пленка менен төшөлгөн деп бүгүнкү күнгө чейин отчет берип келген. Бирок тилекке каршы андай болгон эмес. Калдык сактоочтун курулушунун баштапкы долбоорунда так эмес чечим кабыл алынгандыктан дамбанын этегинде музга каныккан кумдак катмар калтырылган. Ал кайсы бир шарттарда өзүнүн үстүндө жаткан дамба үчүн жылып кетүүгө шарт түзүүчү тегиздик катары кызмат кылып кетиши ыктымал.
Ушунун кесепетинен улам 2003 жылдан тартып ушул мезгилге чейин чыңдоо жумуштарына 2 миллиард сом, эгерде доллар менен алсак 43 миллион акш доллары которулган. Мындан тышкары бул кырдаал Кумтөр Operating Company тарабынан дамба алдында өнөр жай жана тиричилик калдыктарын, жараксыз техниканы, химиялык уулуу заттардын калдыктарын мыйзамсыз жайгаштыруу үчүн пайдаланылууда. Муну өзүңүздөр дагы видео тасмадан көрсөңүздөр болот. Калдыктар боюнча пустая порода деп коет, орусча айтканда, кыргызча айтканда куру тоо тетиктери дейт. Катмарларын жайгаштыруу үчүн аянттар жана алардын өлчөмдөрү аныкталган эмес. Ошентсе дагы канадалык ишкерлер тоо тетиктердин катмарларын түбөлүктүү мөңгүлөрдүн үстүнө таштап жатышат. Долбоордо куру кен катмарларын мөңгүлөрдүн үстүнө жайгаштыруу каралган эмес эле. 1000 жылдык мөңгүлөрдүн үстүнө калдыктарды төгүп таштоо деген бул экологиялык кылмыш. Ал мөңгүнүн тез түрдө эришине, кийин жагында экологиялык катастрофага алып келиши мүмкүн. Ушул тапта өндүрүштүк жана тиричилик калдыктарын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын уруксатысыз жайгаштырып жатат. Кумтөр Operating Company'нын калдыктары үчүн атайын курулмалар жана полигондор курулган эмес. Калдыктар технологиялык режимди бузуу менен көмүлүүдө. Фильтраттын системасы жок. Ушундан улам уулуу металдар, уулуу эмес металдар менен, материалдар менен аралаш көмүлүп калууда. Муну өзүңүздөр дагы видео тасмадан көрө аласыздар. Мындан тышкары Бишкектеги башкы офисинен, Балыкчыдагы перовалочная базасынан, Караколдон, Барскондон чыккан бардык химиялык жана башка таштандыларды контейнерлерге жүктөп барып, Кумтөргө муздун арасына көмүп жаткан учурларына күбө болдук. Тескерисинче ал жакта мусордун баарын алып келип ушу ылдый түшүрүп көмүш керек эле, полигон жасап. Кумтөр Operating Company айлана чөйрөнү булгоо боюнча маалыматтарды бурмалоо менен алектенип жатат. Кумтөр Operating Company'нын көптөгөн отчетторунда ырастамаларды иштин чыныгы абалына туура келбейт. Маселен, калдыктар боюнча маалыматтарды айта кетейин. 1000 деген эселерге айырмаланып турат. Мисалы, бир эле уулуу калдыктарды алалы, булардын паспорту боюнча 180 тоннага паспорт берилген, а булар 5.814.843 тонна уулуу калдыктарды жанагы жерге көмгөн. Айырмасы 32.000 эсе, 32.305 эсе, тагыраак айтсак. Мына уулуу калдыктардын гана эмес боюнча. Комиссия тарабынан суунун анализдери алынып, Казакстан Республикасынын улуттук ядролук борборуна жиберилген. Булардын натыйжалары сымап жана коргошун боюнча нормадан 2 эсе жогору экендигин көрсөткөн. Башкача айтканда, Нарын дарыясына оор металдарды жогору камтыган суулар агып кирип жатат. Мындан сырткары кече топурактын анализдери келип, составында мышьяк бар экендиги аныкталды. Мына ушул Алматыдагы ядролук борбору чыгарып берген анализде көрсөтүлгөн. Мисал үчүн мышьяк ушул 22 эсе көпкө чыккан. 22 эсе көпкө. Сарытөр деп коебуз. Сарытөрдөн ошо 8 тонна алтынды алып туруп жаап салган. Рекультивацияда жүргөн эмес. Алтын алып бүткөнү 3 жылдан ашуун убакыт болду. Бир дагы рекультивация иши жүргүзүлгөн эмес дагы. Ошол жерге гөл толуп, гөлдөн агып чыккан суунун мына результаты 22 эсе мышьякты өйдө көрсөтүп атат. Бул деген сөз ушул мышьяк Нарын дарыясына сууга агып кирип атат. Бул Алматадан келген результат. Так, Петров көлү боюнча. Петров көлү жарылып кетсе, Нарын дарыясынын бүткүл бассейни үчүн катастрофалуу болушу ыктымал. Анткени көлдөн 5 километр төмөндө Кумтөр руднигинин уулуу заттардын калдыктарын сактоочу жайгашкан. Анын калдыктарында уулуу заттар, анын ичинде цианиттер бар. Ушул мүмкүн болуучу катастрофаны четтетүү боюнча эч кандай чаралар көрүлгөн эмес. Ушундан улам чыгарылуучу башкы жыйынтык. Кумтөр Operating Company жаратылышты коргоочу улуттук мыйзамдарды тоготпой жатат.
Ушунун натыйжасында айлана чөйрөгө орду толгус түбөлүктүк зыян келтирилүүдө. Кумтөр руднигинин ишинен экологиялык тобокелдиктер азайтылбай жатат. Кумтөр оперейтинг компанинин жогоруда саналып өткөн мыйзам бузуулары мамлекеттик контролдоочу органдарынын жана Кыргызстандын жогорку бийлик эшелондорунун шалаакылыгынан улам болду. Буга далил катары Кумтөр долбоорун ишке ашырууда болгон ар кандай көз боемочулук фактыларын келтире кетким келет. Долбоордун кайра каралган наркы 452 миллион 200 миң акш долларын түзгөн. Бирок көз карандысыз аудит тарабынан текшерилген Кумтөр Голд компанинин финансылык отчету боюнча 435 миллион 200 миң акш доллары өздөштүрүлгөн. Тагыраак айтканда жумшалганда, а калган 17 миллион акш долларынын тагдыры белгисиз. Бул каражаттар биздин чиновниктерди сатып алууга жумшалды деп болжосок болот. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Кыргыз алтын кредиттик макулдашуулар боюнча Лондон Стандарт банкы менен 320дан 338 акш доллары баасы боюнча алтын менен эсептешкен. А ошол учурдагы дүйнөлүк баа ал кезде унциясы үчүн 500-600 акш доллар эле. Ушунун натыйжасында 7 миллион акш долларына зыян келтирилген. Мындан тышкары Кыргыз алтындын кызматчыларынын компетентсиз иш аракеттеринин кесепетинен 1 миллион 300 миң акш доллар Стандарт банкынын доо арыз коюлган суммасы боюнча төлөнүп берилген. Бул дагы Кыргызстандын эсебинен чыгаша болгон. 2009 жылы Камеко Кыргызстанга мамлекеттик бюджет карызын жабууга 2002 жылы 1 декабрга чейин Кумтөр долбоорунун түзүмүн өзгөртүү шарты менен 4 миллион доллар карыз берген. Бирок бул мөөнөткө карата түзүмдү өзгөртүү болгон эмес. Камеконун алдындагы карызды Эккерт компаниясы жабыш керек эле. Ал 2002 жылы Кумтөр руднигинин карьеринин борту кыйроодон тартылган, то есть биздин Кыргызстан жапа чеккен камсыздандыруу суммаларынын ордуна чегерилген да бул сумма. 2003 жылдын 31 декабрында Кумтөр долбоорун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү 4 миллион акш долларын кайтарып берүү боюнча милдеттенмеден бошотулган. Муну менен Эккерт компаниясынын милдеттенмеси жокко чыгарылган. Бирок ошого карабастан Кыргыз алтын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча Эккерт компаниясына 11 миллион акш долларындагы сумма мыйзамсыз которулган. Бул сумма Кыргыз тарабына компенсация түрүндө Центерадан 2002 жылы Кумтөр руднигинин карьеринин урашына байланыштуу түшкөн. Башкача айтканда, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул сумма 11 миллион акш доллары ушул мезгилге чейин биздин мамлекетке кайтарылып берилген эмес. Урматтуу депутаттар, Кумтөр долбоорун башкарууда жогорку билими жок, кесиби аныкталбаган канадалык ишкерлер бургулоо жана башка жооптуу иштерди башкарып жүрүшкөндүктөрү комиссия тарабынан аныкталды. Фактыларды келтирип айта кетейин. Родни Ступарик, биринчи вице-президент. Дэвид Киф, кадр маселелери боюнча вице-президент. Жогорку билимдери жок. Мурда катардагы полицей болгон. Эд Гей Лорд, бургулоо жумуштарынын жетекчиси. Профилдик билими жок. Мындан сырткары, Red Pass деген чет өлкө компаниясы. Коркунучтуу өндүрүштүк объектилерди иштетүүгө лицензиясы жок. Тоо өткөл жумуштарына киргизилген. Руданы иштетүүдө профессионалдык эмес мамиле жасагандыгы үчүн борбордук карьерде Давыдов мөңгүсүнүн интенсивдүү жылышына байланышкан коркунучтуулук жана тобокелдиктер түзүлгөн. Мөңгүнүн карьердин тереңин карай интенсивдүү жылышы бул экологиялык катастрофага алып келүүчү негизги белгилердин бири. Биздин көзүбүзчө экокатастрофа жүрүп жатат. Ал эми биздин бардык жоопкерчиликтүү кызмат адамдарыбыз балык сымал унчугушпайт. Ушул жашыл долларлардын мыйзамы кыргыз чиновниктери үчүн Кыргызстандын келечегинен кымбат болуп калдыбы деген суроо туулат. Ушул факт боюнча мамлекеттик тергөө комиссиясын түзүү жана бардык финансылык, анын ичинде кирешенин аркасынан түшүп, эко катастрофага жол берген
Канадалык адистерди дагы жазалоого зарыл деп эсептейбиз. Центеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү, Кыргызстандын өкүлдөрү да биздин өз эмгек үчүн эбегейсиз зор акы алышат. Мисал үчүн 2011 жылы кыргыз өкүлдөрү Муралиев, Алдашев, Ибраев 188.900 акш долларын алышкан бир жылда. Бул сумманы ар бир айга бөлсөк, айына 15.741 доллардан туш келет. Мындан тышкары, Канадага иш сапарында кошумча иретинде чөнтөк чыгымдар үчүн 4,5 миң акш доллары кошумча алышат. Бирок биздин кыргыз өкүлдөрү Centera Gold компаниянын ишине контролдук кылуудан толугу менен өздөрүнөн өзү эле четтеп кетишкен. Себеби рудниктин негизги ишине тиешеси жок материалдар сатылып алынат. Технологиялык жабдуу шаймандардын баасы жогорулатылган. Мен жогоруда айтып өттүм сиздерге. Чоң суммаларга тиешеси жок чийки заттар жана химиялык реагенттер сатылып алынат. Кумтор Operating компаниянын айлана чөйрөнү коргоо боюнча иши караманча контролдонбойт. Мына ушулардын бардык алардын дегеним биздин Муралиев, Алдашев, Ибраев биздин республиканын кызыкчылыктарын коргоого кайдыгер мамиле жасап жаткандыгын көрсөтүп турат. Себеби бардыгы эмгек акыны, кызмат акыны Кумтор Gold компани, Кумтор Operating компани ушулардан алышат. Ушундай эле пикирди Кыргыз алтындын жетекчилерине карата да айтса болот. Анын төрагасы, мына ушул жерде олтурса керек, Дилгер Жапаров бир эле учурда Кумтор Gold компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы, Кыргыз алтындын башкармалыгынын төрагасы болуп эсептелет. Эки должность ээлейт да. Тилек Карасартович Сабыров Кумтор Gold компаниянын текшерүү комиссиясынын мүчөсү. Бул Кыргыз алтында зам. Булар тарабынан өздөрүнүн ээлеген кызмат ордуна байланыштуу экесе жеке жоопкерчиликте боло тургандыгына карабастан тиешелүү чараларды көрүшпөйт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 97-жылкы токтому менен түзүлгөн Ысык көл областынын өнүктүрүү фондуна Кумтор руднигинин кирешесинин 1% берип турат. Бардыгы болуп 1994 жылдан баштап 2001 жылга чейин 23 миллион акш доллары которулган. Бул фондко түшүп жаткан көп суммага карабастан бүгүнкү күндө Ысык көл облусунда улуттук масштабтагы бир дагы маанилүү долбоор жүзөгө ашырылган эмес. Көп жагынан каражаттар рационалдуу пайдаланылбайт. Фонддун каражаттары көп учурда ар кандай маданий, спорттук иш-чараларга, фестивалдарга, юбилейлерди уюштурууга, кесиптик майрамдарды жана башка ушундай чараларды уюштурууга пайдаланылат экен. Эми Кумтор бизге кандай пайдаларды алып келгендигине токтоло кетейин. Кумтордун ишинин мезгилинде бардыгы болуп 2011 жылдын аягына карата, мына бүтүп атам. 40 мүнөт болду. Бүтүп атам азыр. Аягына карата абал боюнча 260 тонна 700 килограмм алтын казылып алынган. Булардын ичинен 258 тонна 600 килограмм алтын сатылган. Мындан тышкары 24 миллион доллар суммасындагы 78 тонна 500 килограмм күмүш сатылган. Кумтор долбоорунун бүткүл тарыхында салыктар кармалгандан кийин Кыргыз Республикасынын пайдасына Кумтор Gold компаниясы жабык акционердик коомунун ишинин жыйынтыктары боюнча Кыргызстанга таза киреше катары төмөндөгүчө төлөнүп берилген. 2001 жылы 6 миллион доллар, 2003 жылы 4 миллион доллар, 2010 жылы 4 миллион 200 миң доллар, 2011 жылы 30 миллион 16 миң доллар, бардыгы болуп, болгону 44 миллион 360 миң доллар пайда Кыргызстанга таза киреше түшкөн. Ошентип, Кумтор руднигинин иштөөсүнүн бардык жылдарында, башкача айтканда 15 жыл ичинде Кыргызстан бардыгы болуп 44 миллион 360 миң акш долларлык киреше же жылына орточо эсеп менен бөлсөк, эгерде бир жылга ар бир жылына бөлсөк, 2 миллион 957 миң акш долларынан туура келген. Ушул жылдардын ичинде сатып өткөрүлгөн алтындын салмагы 258 тонна 600 килограммга барабар болгон. Ошентип бардыгы болуп 258,6 тонна алтын сатылып өткөрүлсө, Кыргызстан болгону 1 тонна 400 килограмм гана алтын алган. Урматтуу депутаттар,
Комиссиянын ишинин негизги жыйынтыктары Кумтөр Operating Company жабык акционердик коому тарабынан Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоочу мыйзамдарынын нормалары менен талаптарын сакталбаган көп сандаган фактыларды аныктоого болот. Ушунун кесепетинен айлана чөйрөгө орду толгус зыян келтирилүүдө. Ушуларды эске алганда комиссиянын ишин улантуу, Кумтөр Operating Company'den жана мамлекеттик органдардан жетишпеген документтерди алуу, жетишпеген документтерди дегеним, мына ар бир мекеме, мисалы өкмөт деле алы 9 запрос жөнөтсөк 2 гана запроска жооп берди, калганын бербей койду. Жана Кумтөр Operating Company тарабынан айлана чөйрөгө келтирилген зыяндын толук өлчөмүн эсеп кысабын жүргүзүү үчүн көрсөткүчтөрдү тактоо жана баштапкы маалыматтарды алуу зарыл экендиги талашсыз. Мыйзам бузуулардын ачылган бардык фактылары боюнча күнөөлүү адамдарды мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартуу максатында тергөө ишин жүргүзүү зарыл деп эсептейбиз. Урматтуу депутаттар, биз бардыгыбыз Кумтөр руднигинде жасалып жаткан бардык кылмыштарды тактап билишибиз керек. Бул эл аралык масштабтагы кылмыш. Кылымдын кылмышы десек жаңылышпайбыз муну. Эгерде Кумтөр руднигинин калдык сактоочу жарылып кетсе, анда Гүлдөгөн Ысык көл, Нарын, Токтогул, Жалалабад какыраган чөлгө айланат. Бул талашсыз. Экология түзүүчү Давыдов мөңгүсүнүн жок болуп кетиши Борбордук Азиянын бүткүл экосистемасына орду толгус зыян келтирет. Биз ушул ишти логикалык соңуна чыгышыбыз керек. Ошондо учурдагы жана келечек муундардын алдында эбегейсиз жоопкерчиликти моюнга алган болобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздерде Кыргызда жакшы сөз бар. Бая миң укканча бир көргөн дейт. Ошондуктан мына комиссия биз сиздерге бая өз көзү менен көрсүн, как будто ошол жерде аралашып жүрүп келгендей көрсүн деп видео отчет даярдаганбыз. Ошондуктан чыдап олтуруп, ар бир сөзү, ар бир көрсөтүлгөн фактысы бул маанилүү. Чыдап угуп отурсаңыздар, андан кийин анан суроо жооп көтсөк. Рахмат.